Мен тартпа да атам, мен сені тартпа мені. Тартпа. Салам достор, сиздер менен мен Азаке Элуксун YouTube каналы. Бүгүн 9 март 2025 жыл. Ош базарда Бишкек шаарынын мэри жана Нисахар долбоору биргеликте келип, тинтүү жасап, рейд уюштуруп кетти. Ош базардын тегерегиндеги стихийный торговлялар менен күрөшүп атабыз дешти. Мэр жок кезде, телеканалдар жок кезде, негизи эле рейд болбой турган учурда чыныгы Ош базардын акыбалы кандай экенин силерге көргөзүп бергим келип жатат. Нисахар долбоору келип кыдырып, Ош базардагы жанагы ачык сатылып жаткан тамактар негизи эле токтоду, токтой электи. Каналдан четтебей туруңуздар, азыр негизи эле Ош базардын тегерегин силерге көргөзүп бергенге аракет жасайлы. Жыйынтык мына. Бер кетти, Нисахар долбоору кетти, бирок эмнегедир кайра эле мына ушул көчөдө сатылган тамактар мына уланууда. Эми эжеге айтсаң жаман көрөт. Майларды карагылачы тугандар, майларды карагылачы. Тамак бушуп атат. Май тиге үстүгө шашырап чыгып атат. Үстүнөн кайра ылдый кагып атат. Май үстүнө. Эми ушуну кайра эле эл алып жеп атат. Душмандар алып жебейт. Кандай адам болбосун, бирок биздин эле кыргыздын жарандар алып жеп атат да. Жанында мына мусор турат. Мусор турат. Бuyakta мына камырлар агып атат. Монун баары камыр. Колдо перчатки жок. Айтсаң эми жаман көрүшөт. Баягы мерге да кайрылат элем, мен мындай бир эле баягы показуха кылып, кайып кармап, бир эле жолу мындай кыдырып тентип кетпестен кайра дагы келип мындай көзөмөлгө жакшылап алсаңыздар Ош базарын. Соода жүрүп атат да. Душмандар албай эле. Ушул эле кыргыздын жарандар алып атат. Сен неге таш борсуң? Таш борсуң, сен неге таш борсуң? Урматтуу эже байкелер, биз 4 тууганбыз, атабызда жок. Мен төрөлгөндөн баштап эпилепсия оорусу менен ооруп келем. Жыгылганымды эчтеке билбейм. Бул бөбөгүмдүкү, бул меники. Бөбөгүм төрөлгөндөн баштап капкара болуп төрөлгөн. Больницага бат-баттан жатып турабыз. Дем жетпей кислородко жатат. Үстүндө айыккыбыз келет. Азыр апам да эчтеке жумуш кыла албайт. Полный күйгөн, эчтеке кыла албайт, эчте жумуш кыла албайт. Жардам берип коюңуздарды суранам. Кыргыз эл. Россияда жүргөн эже байкелер, орозуңуздар кабыл болсун. Бизде Сбербанк жок болгондуктан эдин сагылып салып коюңуздар суранабыз. О денги дагы, Эмбанк дагы ушул номерде 0707 408 450 Айнура Ды деп чыгат, ал менин апам. Баягы кыргызды улаганды токтотсок, Бишкек шаарынын мэри кылып кеткен тинтүүнү негизи мындай бир эле жолу кылып коюш керек эмес да, кайра кылыш керек. Ошондо анан Ош базар ретке келет. Просто сүйлөгөндүн оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп калды. Нандардын үстүн пленка менен жапкыла деп эскертүү берилген, бирок мына кайра эле бүгүн 9 март. Ош базар 3 айда кетет деп атат. Жок, эми мунун үстүлөрүн жаап албайсызбы жок дегенде. Канча кишинин ден соолугун талкалап атпайсызбы эже? Мен айтып атам, мен 25 жылдан бери нан сатам. Эми нан сатып атсаңыз үстүн жаап койбойсузбу? Сен жолчунары. Урбаңыз эже. Мен кимсиң? Мен алуучумун. Сатып алуучумун. Бар жоголду. Мени жок. Уруп согот атасыз. Мени тартпа да атам, мен сени. Бак мени сатпа. Мени өчүр онун. Берти видеону. Мени өчүр ташта. Өчүр атам мен сени. Өчүр мен сени çok көрөм азыр. Өчүр телефон. Мен сени тартпа мени. Урбаңыз. Тартпа. Урбаңыз эже. Тартпа мени өчүр. Өчүр. Телефон өчүр. Өчүресиң. Өчүрөйүн, сиз урбаңыз. Өчүр. Урбаңыз. Өчүр. Урбаңыз. Өчүр мен дүйнөгө кеттим, өчүр. Өлмөгөн жада өчүр. Урбаңыз эже. Телефонду өчүр. Ал телефонду. Телефонду өчүр. Өчүрүп кой. Бул жерге мэр күнүгө келсе дагы эффект жок деген сөздү айткым келди да, туугандар. Мэр эле эмес, бул жерге болгон орган келсе дагы эффект эч кандай жок. Баягы башаламандык соода ушинтип жүрө берет. Ош базар жамылмайынча ушундай Ош базарда беспределдер улана берерин сиздерге көргөзгүм келди. Кайра эле чыгыптыр, ошол эле манты. Ошол жаймабыздар кайра эле иштеп атат. Ошол эле. Умар Даданов келип кетти. Бишкек шаарынын мэри келип кетти. Бирок кайра эле ошол эле манты, ошол эле скоропортичный продуктылар
кыскасы кайра эле саатка чыгып баштаптыр. Ачык асмандагы жүрүп жаткан соодалар, ошол эле нан саткандар, баягы нандарга үстүлөрү пакет менен жаап саткыла деп өткөндө санэпистанция менен Бишкек шаарынын мэри кыдырып кетти. Бирок тескерисинче кайра эле баягы эле ош базар, ошол эле ош базар светофор жакка келип турдук. Стихийный торговля жок деп жатты эле. Стихийный торговля ошол бойдо айда пешеходдун астына ошол таксилер тургандай остановка запрещено деген. Бирок ага карабастан ушул эле алдында баягы эле ушул местный таксилер баягы таксилигин улантып атышат, мыйзамсыз токтоп атышат. Баягы мындайда мэр келди, бир күн кыдырды, кетти. А бирок таксилер кайра эле ушул тизилип туруп алган да. Маршруткалар остановканын эң башына келип токтойт. Ушундай. Алды полный ачык турат, напримерчи. Алды полный ачык турат. Бирок ушул жерге келип токтош керек да эмнегедир. Ушул жерге токтойт. Артынан мындайлап кетти. Муну айланып бул автобус остановканын таягына токтоп турат. Маршрутка токтогон, автобус андан буягынан келип токтогон. Бул жер ачык турат. Элдер остановкада турат. Хотя бул жерге келип токтош керек эле. Мисалы бул автобус алдыда турат. Бирок алдыда турганы менен ушул жерге туруш керек эле. Буга тоскоолдук жаратып, ушул стоянка. Баягы местный таксилер тоскоолдукту жаратып, баягы гаилер УПСМдин балдары кыдырып атты эле. Ол жерлерге токтогонго болбойт деп. Таласа мына буяка чейин. Мусор. Баягы эле акир-чикир. Кыскасы бул ош базар негизи эле тазаланышы оңой эмес. Ама ошо байкелерибиз остановканын астына туруп алышат. Общественный транспортка тоскоолдук жаратышат. Бер келгенде негизи ош базар жакшы эле кыдырбадыбы? Жакшы кыдырды. Болгон соц тармактардан чыкты, YouTube каналдардан чыкты. Баягы стихийный торговля токтоду деди. Баарына штраф, очойгон штрафтар салынып атат деди. Гигиенаны сактайлык, санитардык нормаларды сактайлык деп атабыз, бирок ошол анын баары бир күндүк шоу болгон. Мына кайра эле ошол эле тамактар сатылып атат. Кайра эле ошол эле эжелер жаман көрөт, жакшы көрүшөт. Мына нандардын үстү ачык. Эми айтсаң баягы жаман көрөт дегендей да. Умар Дадановдун кылган аракети, Бишкек шаарынын мэринин кылган аракети мындайча айтканда асманга эле учуп атат да. Асманга эле учуп атат. Себеби эми моякты тазалайбыз деп ошо мэрия тараптан чыкканда эмне деген ана мындай күч жумшалды. Ушулардын баарын алдырыш үчүн эмне деген күч, канча деген күч жумшалды. Мисалы канча Ленин районунун кызматкерлерин алып чыкты, башка дагы кызматкерлерди чакырды, мэрия чыкты. Эми айта берсең кыскасы 100дөй адам ушул жерге чыгып ош базарын тазалайбыз деп чыкты. Бирок жыйынтык эмнегедир жок.